Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз тооктун этин таттуу кычкыл маринад менен жасайбыз. Аябагандай даамдуу болот. Андыктан видеодон алыстабай мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач тооктун этин маринадтап коебуз. Ал үчүн мен 1 килограммдай тооктун канаттарын алдым. 4-5 чай кашыктай кумшекер кошобуз. Мен күрөң кумшекерди колдонуп жатам. Ошондой эле кадимки эле кумшекерди дагы кошсок болот. 7-8 чай кашыктай соя соусун куябыз. Жана жарым лимондун ширесин сыгабыз. Ал эми ачуу калемпирди өзүңүздүн татымыңызга жараша кошсоңуз болот. 2-3 тишче сарымсакты майда туурап кошобуз. Жана 4 аш кашык кетчуп кошулат. Кетчуптун баардык түрү боло берет. Баардыгын жакшылап аралаштырып, маринаддын даамын татып көрөбүз. Даамы кычкыл таттуу болушу керек. Эгерде таттуусу аз болуп жатса, анда дагы бир аз кумшекер же болбосо лимондун ширесинен кошсок болот. Ал эми туз кошкон жокпуз, анткени соя соусу өзү эле туздуу келет. Баардыгы болуп мен 5 чай кашыктай кумшекер коштум. Жакшылап аралаштырып, муздаткычка салбастан 30 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми тооктун эти даяр болгончо биз каптал тамагыбызды даярдай беребиз. Каптал тамагына мен бүгүн 500 грамм күрүчтү таза жууп, үстүнө 700 мл муздак сууну куйдум. 1,5 чай кашык туз кошуп, жакшылап аралаштырып, алгач күчтүү отко коебуз. Кайнап чыгаары менен отту ортоңку отко коюп 7-8 мүнөттөй кайнатабыз. Улам тынбастан аралаштырып, баардык суусун өзүнө сиңирип алганча кайнатып, андан кийин отту эң төмөнкү көзүнө коюп, азайтып, капкагын жаап 10 мүнөттөй демдеп коебуз. Этибиз дагы даяр болду. Эми табаны жакшылап ысытып, 1 аш кашык өсүмдүк майын куюп, тооктун эттерин салып, эки жагынан кызарта күчтүү отто кууруп алабыз. Эки бетин кызарта кууруп алгандан кийин калган соусту бетине куюп, дагы 7-8 мүнөттөй соусубуз коюуланып чыкканча отто кармайбыз. Ал эми күрүчүбүз азыр чала бышып турат. Ысык кезинде 1 аш кашык ак май кошобуз. Жана ошондой эле 1 тоңдурулган калемпирди майда туурап коштум. Ошондой эле жаңы калемпир кошсок болот. Жана дагы жүгөрү же башка бурчактардан дагы кошсок боло берет. Жакшылап баардыгын аралаштырып, духовканын ылайыктуу идишине салабыз. Тооктун эттерин темир торчонун үстүнө тизип алсак болот. Жана калган соусту бетине майлап, духовканы алдын ала 200 градуска ысытабыз да, эми толук даяр болгончо 15 мүнөттөй духовкага салып бышырабыз.
Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин дагы бир даамдуу тамагыбыз даяр болду. Мен чоң идишке салып, бетине кунжуттун уруктарынан, ошондой эле көк чөптөрдөн себелеп ортого койдум. Ал эми сиз өзүңүздүн фантазияңызга жараша бере берсеңиз болот жана сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Маринад аябагандай даамдуу. Мен ойлойм, сиздерге дагы жагат болуш керек деп. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар жана каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыкканда сиздерге билдирүү келип турат. Ошондой эле досторуңуз менен бөлүшүп, менин каналымдын өсүшүнө салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар жана ой пикириңиз болсо сөзсүз түрдө комментарийге калтыра кетиңиздер.